Өзүн өлтүргөндөр маселесинде асып өлтүрүү, бычак сайып өлтүрүү же ташкадан таштап өлтүрүү айырмасы жок. Имам Муслимде келет, бир адам тоодон өзүн таштап өлтүрөт, ал адам ошол тозокто түбөлүккө өзүн таштап азапталат дейт да. Канчалык азап муну билбейсиз бул жерде. Өтө кыйын маселе бул. Лотереядан утуп алганга окшойт да. Лотереяда миңдеген адамдар катышат, бирөөсү утса утат, утпаса жок, калганы жеңилүүчү болуп калып кете берет. Бул өзүн өлтүргөндөр дагы мен кутулам бөлүп дегендер ушуга окшош. Бейишке кирип кетем деш проценти өтө аз өзүн өлтүргөндөр. Алланын сыноосуна мусулман адам эч качан сынбаш керек. Себеби Аллах Таала өзү айтып койгон, пендемдин көтөрө албай турган жүктү бербейм пендеме деп. Сизге эмне келсе дагы ал сизге жакшылык. Кырсык келсе дагы, бакыт келсе дагы бардыгы сиз үчүн жакшы болуп эсептелет. Bir жамандык келсе, мен мисалы бир жамандык келсе, биринчи айта турган сөзүм шүгүр кылуу, альхамдулилля дейм. Ошол жамандык мага келди деп. Андан кийин ошол шүгүр эле кылбастан, кайгырып эле отурбастан, шүгүр да кылдым, альхамдулилля дедим. Эми ошол нерседен рахат алганды баштайсың да киши. Ошол кыйынчылык келди, эми андан рахат алганды үйрөнүш керек. Себеби ошол кыйынчылык артынан жакшылык келет. Аллах Табарак ва Таала канча кыйынчылык берсе, ошонун 700 эселеп сизге жакшылыкты берет, пендесин кыйнап койбойт. Эми өзүн аскандар маселесинде ар кандай бул жерде хадисте келди, түбөлүк калат деп. Мусулман бар, мусулман эмес бар, кафир бар. Кафирлар түбөлүк тозокто калат. Ал эми мусулмандар өзүнүн кылган күнөөсүнө жараша тозокто азапталып кайра бейишке чыгат. Бул жерде кандай болуп калды десеңиз, ар кандай себептер болушу мүмкүн да. Мисалы бир бандит келет, карзыңды бер, же мынча сом доля төлөйсүң деп бир мусулманды коркутат, ал адам өзүн өлтүрүп алат. Эми бандит шерикпи күнөөгө десеңиз, албетте сөзсүз аскан адамдын күнөөсүнө шерик болот ал бандит дагы. Канча мынау сыноо маселесин айттым азыр. Өзүнө эч качан адам аспаш керек. Кандай проблема келбесин. Оозуңузга пистолет такаса дагы али кеч эмес. Өзүңдү өзүң өлтүрүп алба дегени да. Самолетко эмне үчүн ошо куралдарды, башкаларды бычактап айтор өзүнө өзү өлтүргөнгө мүмкүн боло турган бардык нерселерди киргизбейт самолетко. Себеби самолет авария болуп кете турган болсо, жерге түшүп азапталып өлүштөн коркуп, кээ бирөөлөр өзүн өзү өлтүрүп албасын деген максатта ошол нерселерди киргизбейт. Көп маселелер, бирок бир себеби ушул. Өзүн өзүн өлтүргөндөр. Туфайл деген адам, пайгамбарыбыздын сахабаларынан бири, бир адам өзүн өлтүрүп алганын көрүп, кийин бейиш бакчаларда жыргап жүргөнүн көрүп, пайгамбарыбызга келип айтат. Ошол бир себебин айтат пайгамбарыбыз. Айтор себепти айтат. Ар кандай себептер болуп өлтүрүп алган болушу мүмкүн. Эми өлгөн адамды өзүн өзү өлтүргөн адамга жаназа окулабы же жокпу деген маселелер бар. Бул жерде саясат бар. Эгерде известный, мисалы үчүн Абдушкур Ажыдай алым келип, өзүн өзү асып алган адамды жаназасын окуса, боло берет экен деген түшүнүк пайда болот. Өзүн өзү өлтүрсө болот экен, ушундай ажы келип жаназасын окуду деген түшүнүк пайда болот. Мындай түшүнүктөрдөн алыстык кармаш үчүн өлгөн адамдын артында өлгөн менен кошо өлүш жок. Артында жакындары бар, бир туугандары бар, ата энеси бар, агай инелери бар. Алар өтө азапта калып кетет. Эгерде молдоге келип болбойт, окуганга болбойт дей турган болсо, ал жерде жакындары бар. Өтө удар болуп тиет бул маселе аларга. Ошондуктан жаназа окулуп кое берет. Ошо айылдын кичинекей молдосу жаназа окуй берет ал адамга. Бирок күчтүү адамдар окубасын. Элге таанымал күчтүү молдолор окубасын деген маселе бар. Бирок жаназа окуй берет. Эгерде айылдын молдосу келип окуса болбойт деп окубай койду дейли. Анан баягы адам, өзүн аскан адам, кийин бир айдан кийин жыйынтык болду, көрсө ал адам өзүн өзү аскан эмес, милиция жыйынтык чыгарып алып келди мына документ түрүндө, аны башка бирөө өлтүрүп, арканга асып койгон. Эми баягынын жакындары бүт бардыгы келип, сен жаназа окубай койдуң эле, ушинтип окубай эле көмүп койдук эле адамды, мен акемди же атамды. Көрсө аны өлтүрүп туруп, анан кийин асып коюштур го. Сен окубай койдуң эле деп туруп жакасын кармайт да. Айтор ушул сыяктуу ыктымал, ушул сыяктуу болжомолдор өтө көптүгүнөн улам окула берет. Жакшы ниетте. Чоң имамдар окубасын экен. Жакындары бар, өлгөн менен өлбөш керек, урматтуу мекендештерим. Бирөөнү коркутуу, бирөөгө зулум кылуу эң жаман нерсе. Бирөө сизди деп өлүп кетсе, мындан күчтүүрөөк азап жок да негизи. Бир адамды өлтүрүп атасыз да сиз, элестетсеңиз.
Бүгүн жолдордо 60 газда жүргөн, бул жерде школа, стоп школа деген жол белгилерин көрүп, ал жерде белгиленген ылдамдыктан тез жүрө турган болсоң, бир школада окуп жаткан баланы кызы сүзүп кетсең, эрежени бузганың болуп эсептелет. Аны өлтүргөнгө сен себепчи болуп каласың. Себеби сен белгиленген ылдамдыкты көрдүң, амал кылбадың да. Ошонун айынан бир окуучу кыз өлүп калды. Маани беришибиз керек. Бирөөнүн өлүмүнө эч качан себепчи болбошубуз керек. Күнөөлөрдүн чоңдорудан бул адам өлтүрүү болуп эсептелет. Ага себепчи болуп калба. Өзүңдү өзүң өлтүрбө. Мусулмандарга айтарым, эмне дарт келбесин, кайгы проблема келбесин, сиз көтөрө аласыз, ошондуктан ал келди. Сиз көтөрө аласыз, көтөрө албай турган нерсе сизге келбейт. Демек келгенден кийин ага алхамдулилля деп шүгүр кылып, ушуну жеңип өтсөңүз, сизге өтө жакшы жеңиштер келет, ийгиликтер келет. Бир сыноо келсе, демек анын артынан өтө чоң жеңиш күтүп турат сизди. Кыйынчылык канчалык күчтүү болсо, жеңил ийгилик ошончолук күчтүү болот дегени. Пайгамбарыбыз момундун ишине таң каламын дейт. Сыноо келсе сабыр кылат, ага да соо болот. Кыйынчылык келсе сабыр кылып шүгүр айтат, ага дагы соо болот дейт да. Биздин кыйынчылыгыбыздагы, бактылуубуздагы ар бир учурубуз не сооп экен, урматтуу мекендештерим. Ошондуктан мусулманды өзүн өзү өлтүрүшү бул таптакыр, мындай эч бир ойго сыйбай турган маселе да. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, өзүңдү өзүң өлтүрбө. Өзүңдү өзүң өлтүрбө.